Легендарлуу парламенттин депутаты белгилүү коомдук ишмер Жамин Акималиев Кыргыз Республикасынын көз карандысына жетишип, кошуна өлкөлөрдүн арасынан биринчилерден болуп эгемендүүлүктү алуубуз буйрук, көчмөн элдин чечкендүүлүгүн таасир деп билет. Албетте 1991-жылдын 31-августу тарых барактарында маанилүү дата, улуу майрам катары сакталганы менен суверендүүлүктү алууда ошол мезгилдеги легендарлуу парламенттин 350 депутатынын ополтоодой салымы бар экендиги талашсыз. Эгемендиккө жетүү бул өзү кыргыз элинин байыркы замандан бери келаткан тилеги болчу да. Бирок ошо тилектин ишке ашышына бир учур керек экен да, момент керек экен да. Ошондой мезгил Советтер Союзу кулаганда бизге келди. Эми биринчиден айтканда Советтер Союзуна биринчиден ыраазыбыз. Советтер Союзу болуп эгемендик ала алмагыбыз анткени себеби биз СССРдин курамында 1936-жылдан бери союздук республика болуп, өзүбүзчө чек арабыз, өзүбүзчө аймагыбыз болуп аныкталып калганда Кыргыз Республикасын эгемендүү деп жарыялаган токтому декларация деп туруп, ага кол койгон Кыргыз Жогорку Советтин төрагасы болду, спикер болду, орун басар болду. Анан сөз бүт депутаттардын колу болду да. Бул эгемендик жарыялаган бүт 350 депутаттардын эмгеги бар. Кыргызстан эгемен өлкө катары таанылганына чейрек кылымдан ашык убакыт болгону менен бул дата Жамин Акималиев үчүн унутулгус күн. Айтымында бул чөлкөмдө алгачкылардан болуп, эркиндикке умтулуп, союз курамынан чыккан мамлекеттердин арасында биринчилерден болуп, улуттук атрибуттарыбызга, баш мыйзамга ээ болуу, чет өлкөлөр менен карым-катнашта түзүү да сыймыктанаарлык иш. 3 окуя менен эсимден кетпейт. Биз көзүбүздөн жаш алып ыйлаганбыз. Бул эгемендик жарыялаган күнү эшикке чыкса элдин баары толуп калган угушупту. Экинчи конституцияны кабыл алган күнү 5-май 93-жылы. Анан Кыргызстандын туусун кабыл алганда. Тууну кабыл алып коюп, талашып тарышып, кызыл болсун, көк болсун деп кабыл алганда эшикке чыгып, ага үйгө тууну илип, анан карагандан ошондон биз чын эле кичтүү адам болгон турбайбыз, мамлекет болгон турбайбыз деп көз жашып алып, анан мына ушундай 3 окуянын баарын ошо легендардык парламент аткарган. Кыскасы бул 350 депутат ошол кезде жаңы суверендик, өз көз каранды эмес демократтык мамлекеттин мына укуктук жана саясий экономикалык базасын, пайдубалын биз куруп бергенбиз да. Албетте, көз карандысына жетишкенибизге быйыл туп-туура 27 жыл болсо, мамлекет бул аралыкта оошка иш жолду басып өтүп, бирде алдыга көздөй телчиксе, бирде кыйынчылыкка дуушар болгон мезгилдерде өттү. 5 ирет президент алмашып, ушул тушта 6-чакырылыштын депутаттары өз ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө. Эгемен жылы төрөлгөнүн аристеде эле 27 жылда бой жетип, бала чакалуу болуп калгандай эле калкыбыздын саны 6 миллиондон ашты. Андыктан эгемен өлкө үчүн 31-август жакшы жышан, тарыхый маанилүү дата боюнча кала бермекчи. 31-август деген бул биз үчүн, кыргыз эл үчүн, кыргызстандар үчүн бул өзү тарыхый, улуттук жана мамлекеттик майрам болуп эсептелет. Унутпашыбыз керек. Кээде улуттук деп койсок туура эмес түшө. Жок, улуттук мамлекеттик тарыхый майрам. Мындай окуя 1000 жылда бир болот да. Кайратыңдан жанбаган, ал келди бактаган, эгемендик деп энчилеп өмүрүн берген бизге канчадан. Ооба, мындан туп-туура 27 жыл мурун 31-август күнү Кыргыз эли эгемендүүлүккө көз карандысына ээ болгон. Ошондон бери Кыргызстандын булуң бурчунда бул дата өзгөчө майрам катары белгиленип келет. Бүгүн улуу салтанат элибиз эжелтеден эңсеп келген эркиндикке жеткен күн. Улутубуздун үмүтү, тилеги, мүдөөсү ишке ашкан күн. Өт алдынча мамлекет болуп, дүйнө цивилизациясында адамзаттын улуу көчүндө өз ордубузду таптык деп туу көтөргөн күнүбүз. Эркиндик эч качан белекке берилбейт. Эркиндик эч качан тартууланбайт. Ал күрөш менен келет. Бүгүнкү улуу күн үчүн, эркиндик үчүн ата бабаларыбыз кылымдар бою тынымсыз күрөшүп келди. Өлкө башчы белгилегендей 27 жыл айтууга оңой болгону менен мааниси жагынан кылымга тете мезгил өттү. Майрамдык иш-чарада сөз сүйлөгөн президент жалпы журтту эгемен Кыргыз элинин маанилүү дата болгон салтанаты менен куттуктады. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 27 жылдык майрамы кут болсун. Элибиз аман болуп, жергебизде дайыма тынчтык болсун. Ар бир кыргызстандыктын тилектери орундалсын. Кыргызстаныбызды жаратканым өзү колдосун. Майрамыңыздар менен урматтуу бекендештерим.
Борбор калаада уюштурулган эгемендүүлүк майрамда 7 дуанга арналган ырлар өнөр адамдары тарабынан аткарылып, ар бир облустун артыкчылыгы, өзгөчөлүгү даңкталды. Аймактардын кооздугу, сулуулугун ырга айлантып, соңунда Борбор кала Бишкек шаар тууралуу композиция жаңгырды. Ооба, көз карандыска элибиз жөн жерден эле туш болуп калбаганы чындык. 1991 жылы Союздун курамында турган 15 республика өз алдынча тараганда Кыргызстан үчүн да чоң сыноо болгонун кийинки муун биле жүрүүсү абзел. Миңдеген жылдар бою күрөшүп келген, эгемендүүлүк жөн эле келип калды деген айтып атпайбы элдер? Бул жөн сөз. Аябагандай кан төгүлүп, кырсылдашкан кан болуп, ошонун аркасы менен анан эгемендүүлүк келди. Канчалаган кыргыздын баатырлары ушуну көрбөй калды, канчалаган кагандар көрбөй калды. Эгемендүүлүккө жетпеген азыр 20лаган мамлекеттер бар. Ошол эле Тибеттер, ошол эле уйгурлар, ошол дуңгандар. А биз кенедей мамлекетпиз, 5 миллион. Эгемендүүлүк бар, оңго желеги сыйынып турат. Биз сыймыктанышыбыз керек. Бул биз үчүн аябай бийик күндөрдүн бири. Улуу кичүү дебей Ала Тоо аянтында уюштурулган майрамдык саамалга келген шаар тургундарынын маанайы жогору. Бири-бирин куттуктап, жылуу каалоо тилектерин билдирип жатты. Албетте бул күн кыргыз эли үчүн тарыхый күн, маанилүү дата. Биздин кыргыз деген улуу элибиздин тарыхындагы баягы тар кечүү, тайгак жолдордон басып келген ата-бабаларыбыздын көз жашы менен келип курулган, мындай эркин асманыбыздан нурун чачкан нурлуу таңда өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү майрамдап турабыз. 27 жылдык эркиндигибизди мен куттуу болсун айтамын. Бул эркин таңдын астында мына кыргыз эли болуп көрбөгөндөй азыр арышын керип жатат. Ааламда далай өлкөлөр менен терезебизден келип жатат. Туурабы? Мен баарыбызга, бүт кыргызстандыктарга каалоорум ар бир мамлекет ушундай эгемендүүлүккө жетсин. Ушул эгемендүү мамлекетте дайым эркин жарандар, демократия орнолсун. Баарыңыздарды майрамыңыздар менен. Жалпы кыргызстандыктарды бүгүнкү майрам менен, эгемендүүлүк майрамы менен куттуктайм. Ошо кыргыз элиме кааларым биринчиден ден соолук жана ар бир үй бүлөдө тынччылык болсун, моңчулук болсун. Иш-чарага коомдук саясий ишмерлер, эл өкүлдөрү, өкмөт мүчөлөрү эле эмес, согуш ардагерлери, өлкөнүн булуң мурсунан да коноктор, чет өлкөлүк уюмдардын өкүлдөрү жана башка бир катар меймандардын катышуусуна мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Бул майрамдар бардыгыбызга кут болсун. Акыры жакшы болсун. Мына заманыбыз оңолгон, биз да оңолойлу. Бүгүн кыргыз элинин бактысына жаралган өтө бир чоң майрам. Кыргыз эли өмүр бою ушун көксөп келген. Эркиндик, теңдик, өзүбүзчө болсок, эгемен болсок деп келген. Мына бүгүн Кудайга шүгүр эгемен болуп, өзүбүзчө мынтип майрамдап отурабыз. Всех хочу поздравить с праздником, пожелать всем здоровья и удачи вперед. Эгемендикке ээ болгондо чейрек кылымдан ашкан Кыргызстан конституцияга ылайык демократиялык, укуктук, унитардык, социалдык мамлекет катары таанылып келет. Аянтта уюштурулган майрамдык салтанаттын расмий бөлүгүнөн соң келген конокторго, шаар тургундарына концерттик программа тартууланды. Шакир Сатыбалдыева, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.